suga kele turgan bolsa biz suga 1 сом сураганыбыз жок. Ичип атат, дагы эле айтып атабыз, өздөрү дагы айтып атат, сууну иче бергиле кандай ичкен болсоңор. Сөзсүз биздин жерди дагы бериш керек. Буну акыр аягы жакшылык менен бүтпөйт. Бул жерде ушунча ата бабаларыбыз бул жерди сактап келген бизге калтырып. Бала чакабыз теңири жашасын деп суу менен камсыз кылып. Азыр эми биз келечекти алдынан, келечек муунду алдында кантип жооп беребиз? Эч кандай бул жер кетишиге эл мүмкүнчүлүк бербейбиз. Ошон үчүн жана жогорку кеңешке эл шайлаган депутаттарыбыз барып алып, өзүнүн жеке кызыкчылыгы менен жүрүп эстен чыгарбасын. Бул күндөр дагы өтөт. Дүйнө жүзүндө ар кандай проблемалар болуп атат. Бул күндөрдө бир күндө өзгөрүп кетиши мүмкүн. Эртең элге келиштерин ойлосун. Биз аларды кыргыздын жерин саткын деп жөнөткөн эмеспиз. Кыргыз элини коргогун, Өзбекстандан жер ал деп жөнөткөн эмеспиз. Катя өзүбүз жерлерди сактаганга жардам бергиле, эл менен жолугушкула деп. Булар теңирден тескери иш кылып жатышат. Ошон үчүн мына биздин карталарда, документтерде бүт, мына өкмөт тарабынан, госсекретар тарабынан, мамлекет деңгээлде бүт документтерибиз бар. Ал жерде булагыбыздын 85 сот жери менен госактысы турат. Көргүлө балдар. Ал жерде булактын документтери бүт госактылары. Бул жерде эч кандай маселе жок. Бул мына 3 госак ушундагы мамлекет жасап берген, мыйзамдын негизинде жасап берген. Буга гипрозем да бүт баары уруксатты берген. О жерде ата бабалардын бийлеринин сөөктөрү жатат. Ошолор турган мүрзөгө дагы госакты жасап берген мамлекет тараптан. Эми алар мештен айнады анда Өзбекстан жерге жасап бергиле. Бул жерлер биздин жерлер болот. Андан сырткары могу жерде биздин тегирмен жүздөгөн жылдардан бери иштеген тегирменибиздин госактысы турат. Карап туруңуз. Мына госакт булактын ылдыйында турат бул дагы. Могу жердин, биз турган жердин ылдыйында турат. Бул дагы бүт мыйзам ченемдүү биздин Улумбаев Жапар акабызга берилген. Муну атасы иштеткен, ата бабалар